дагы айтып келип атам, ошо Шайназаров тияктан продав давить этип атат. Шайназаров тынчтык деген бул ишке кандай кирешеси бар? Бул Абылетти өзүнүн кабинетине чакырган кандай укугу бар? Акбаров менин жактоомдо Акбаровдун күнөөсү эч кандай далил жок деп эсептейбиз. Кылмыш токтоону кыскартууну сурап келебиз да. Очный ставкада биринчи ложный показания берген. Хотел бы отметить, что, возможно, я спутал Акбарова с мужчиной, который меня ранее. Назначить 8 лет лишения свободы, конфискация имущества, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью. Саламатсыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда турабыз. Коомчулукта резонанс жараткан Абылет Акбаровдун иши боюнча, ошондой эле нефрит таштар боюнча кезектеги соттук процессти алдыда чалдырып беребиз. Биз менен бирге азыр сотко Абылет Акбаров жана анын жакындары келди. Алдыда кирип, келин чалдырып бергенге аракет кылабыз. Абылет Акбаровдун кезектеги соту Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда өттү. 3,5 жылга созулган процесс араңдан зорго жарыш сөзгө келип жетти. Ал эми жабырлануучу тараптан сотко эч ким катышкан жок. Жарыш сөзгө өтүүнүн алдында судья соттук иштердин материалын изилдөөгө өттү. Ал жерде эң кызыктуусу тергөөдө жабырлануучу Кытай жараны Би Минчу менен Абылет Акбаровдун беттешүүсүндөгү маалыматтар болду. Бул беттештирүү 2023 жылдын 16 августунда өткөн. Беттештирүүдө Би Минчу эки башка көрсөтмө берген. Башында жабырлануучу Акбаровду тааныйм, Россиянын аймагында таанышкам десе, беттештирүүнүн соңунда балким адаштырдым, ошондуктан тааныбай калышым мүмкүн деген көрсөтмөгө өзгөрткөн. Вопрос Акбаров. Вы слушали показания Би Минчу. Что вы можете показать по данному поводу? Акбаров. Как я уже показал выше в указе период, я не находился в Российской Федерации. Более того, с мужчиной напротив вообще не знаком. Также не знаю женщины по имени Женя. Вопрос Би Минчу. Вы выслушали показания Акбара, что вы можете показать по данному поводу? Ответ Би Минчу. Выслушав его показания, ничего не могу добавить. И единственное, хотел бы отметить, что, возможно, я спутал Акбара с мужчиной, который меня ранее знакомился с женщиной по имени, дословно считается, знакомился по имени Женя. То есть хочу сказать, что, возможно, вообще не знаком с мужчиной напротив. Мындан тышкары соттун жүрүшүндө жабырлануучу Би Минчу Абылет Акбаровго дооматым жок деп тосмо арыз берген. Бирок арадан 7 ай өткөндөн кийин кайра тосмо арызынан баш тарткан. Потерпевшая сторона предоставляла государственную. Встречная, да? Да, в настоящее время причиненному здорову доверителю Би Минчу материально полностью возмещен каких-либо материальных и моральных претензий к обвиняемому Акбарову в дальнейшем не имею. Прошу изменить меру пресечения, не связанную с заключением по страже, что и легло в основу освобождения его. Ну и сроки подходили. Потом 24 июня 2025 года обратно вновь поступает ходатайство, пока не пришли к завершению. Считать встречное заявление отказ от поддержания обвинения, поданного мной в интересах гражданина Би Минчу, отозванным. Назначить Акбару максимальное наказание, предусмотрено предъявленному ему обвинению и принять меры возмещения ущерба, причиненному гражданину Би Минчу. Абылет Акбаровдун ишинин айланасында күмөн жараткан жагдайлар арбын. Негизги даттануучу Кытай жараны Би Минчунун эки башка көрсөтмө бергени, бир дагы жолу сотко келбегени, нефрит ташынын анык баасы эксперттер тарабынан аныкталбаганы, анын каяктан, кандайча Кыргызстанга алынып келингени боюнча көп суроолор бар. Бирок бул жагдайлар мамлекеттик айыптоочуну көп деле кызыктырбайт көрүнөт. Соттун жүрүшүндө прокурор Абылет Акбаровду 8 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Других дополнений нет, прошу тогда, суд переходит к премии, Назначить 8 лет лишения свободы, конфискация имущества, лишение права заниматься предпринимательской деятельностью, срок на 3 года, наступление наказания в колонии общего режима и взыскать в пользу потерпевшего, значит, оставшаяся часть от общей суммы ущерба, это $676 200 США. Мындай жагдайга айыпталуучу Абылет Акбаров, анын жактоочусу Рамис Тынышев да нааразы. Кылмыштын материалдары боюнча, топтолгон иш боюнча Акбаров менин жактоомдо Акбаровдун күнөөсү эч кандай далил жок деп эсептейбиз. Себеби дегенде, биринчиден
жабырлануучу тараптан ошо көрсөтүлгөн нефрит ташы тууралуу тастыктаган тактама жок. Ал боюнча кандайдыр бир эксперттердин, специалисттердин берген корутундусу жок. Ушул нефрит ташы деп бергени, баасын чыгарып бергени боюнчабы? Бул баашын чыгарып бергени боюнча атайын эксперттердин корутундусу болуш керек эле деп эсептейм. Себеби дегенде ошол таштын баасын аныкташ үчүн ал өзүнүн составын текшерип чыгыш керек. Составында кандай составына жараша бааланыш керек болчу. Бул жерде кылмыштын материалында өзүңүздөр көргөндөй эки Кытай жаранын өз ара келишиминде түзүлгөн келтирилген бааны гана эсепке алып туруп, ошонун негизинде айыпкер катары жоопко тартып атат да. Ал жерде өтө көп суммадагы акчаны угузуп, айыбына угузуп атат. Ошол себептен биз жактуу тарап эсептейм, что кылмыш боюнча келтирилген далилдер бул далилдер туура эмес, өзүнүн баягы далилдик касиети жок. Ошол себептен кылмыш кылуун токтоону кыскартууну сурап келебиз да. Башкача айтканда, мен Акбаров Абилеттин кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп эсептейм. Ошол себептен сот органдарын өтүнүш келтирип, кылмыш кылуун токтоону кыскартууну суранабыз да. Жана Кытай жаран арызыгында отпой, Бийминчу, ошол бир да жолу келген жокпу сотко? Кытай жараны тергөөдө гана келген экен, бирок тергөө учурунда мен жактоочу катары катышкан эмесмин. Соттук кароосунда бир дагы жолу келген жок. Андан тышкары анын өкүлү деп өзүнүн соттук кароодо катышкан жактоочу дагы келип катышып, кээ бир гана процесстер келип катышты. Бирок акыркы процесстерге келип катышпаганына байланыштуу биз мына бүгүн дагы соттук отурумду баш күнгө жылдырууга туура келди. Себеби дегенде биздин берилген суроолорго алар так жооп берген жок. Ошол нефрит ташынын баасы тууралуу, ошол жерде Кытай жарандарынын эмне себептен келбей жаткандыгы, эмне себептен көрсөтмө бербей жаткандыгы. Бул жерде кылмыш иш боюнча жабырлануучу тарап кызыктар болуш керек. Өздөрү келип көрсөтмөсүн берип, документтерин көрсөтүп, ушундай далилдеген ордунда алар териштирүүдөн качып атышат. Соттук отурумга келбей жатышат. Ошол себептен биз эмки соттук отурумга жабырлануучу келсин деп талап кылып атабыз. Биздин берген суроолорго жооп бериши керек. Абилет мырза, сиз айтып кетсеңиз, беттештирүүдө Бийминчуну мисалы тааныбайм деп, тааныйм деп башында Россияда бергенбиз, жолукканбыз, бирөө Женя деген бирөө жолуктурган деп, кийин болсо тааныбашы мүмкүн деп көрсөтмөсүн өзгөртүптүр да, бул эми тергөөдөчү, ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Мондай болгондо очный ставкада биринчи ложный показания берген. Кийин мага сөз келгенде мен айтып чыктым да, кайсы жерде көрүшкөн, кайсы айында көрүшкөн, бүт баарын сорошко баштаганда ал өзүнүкү показанияда уже как путаться начал. Кийин мен айттым да, любой эмеде мен дагы айтып келип атам, карьердан алган болсо законный закупочный акт болуш керек да. Если законно алган болсо, менинки даже мен законно алган кагаздарым бар. Если бир адам азыр менден сураса, мен көрсөтөм, эме да бар да, эме кагаздар бар. Да, документация бар. Даже любой вакыт, любой жерде мен көрсөтөм да. Мен ошол Кытайдын жаранга айткан. Сенинки документиң барбы? Мол, кандай сен сатып алган? Ал уже тияктан уже эме көргөндөн кийин, что эме путаться начал да, эме показанияларда. Путаться кылган эме иши биякта баарыны жасап атат да булар. Жакшы подготовка кылбады да Кытайды. Ошонунга эме ложный показания берип, ошондой кылып атышат. Бирок мен айтып атам, ошо суммадан даже бир адам менен сүйлөшүп алган болсо, архивда бүт баары бар да, любой фирмага кирсе, сатып алган жерди. Ал көрсөтүп берет да, эми ошондой судебный процесстер болуп атат, эми мен доказать этип бериш керек, таштыки баасын доказать этип бериш керек деп айтса, алар берет, потому что биякта серьезный эме болуп атат да, иш козголуп атат. Анан бул негизи тааныган эмессизби же тааныгансызбы? Мен Бийминчуду көргөн жок, эме дагы бир аял кишини айтып атат.
Ал аялды даже билбейм да. Женя деген бир аялды айтып атат. Мен даже Женя деген аялды тааныбайм да. Даже описанияда бир эки киши бар туда-суда деген описанияда Масадыкованын ал описанияга келбеди да. Мен тиякта болгон этот следствияда. Отурганда ушундай описанияга келбеди, жакын келбеди да Рано Масадыкова. Ким ал Женя киши, Женя деген аял ким экенин мен билбейм. И могу Бирминчу деген кишини билбейм да. Мен тиякта следствияда айттым. Бирок менинки сороого ал жооп берген жок. Именно закупочный акт, квитанциялар, кайсы жерден сатып алган, эчтеке ушундай кагаздар берген жок. Алар өзүнүн ою менен мен $120 алган деген сөзүнү тиякка жазып, ошону далил кылып атышат да. Дагы айтып келип атам, ошо Шайназаров тияктан давить этип атат. Дагы биякта азыр могу биринчи эме чыккан боюнча кийин ошондой сөздөр келип атышат. Эми балдарды мен үчүн барган балдар аларга телефон сүйлөшүү учурундабы? Да, сүйлөшкөн балдар айтып атат да, бизге чыгып атат. Силер эмне кылып атасыңар туда-суда там, мен ал көрсөтөм туда-суда деп ошондой сөздөр болуп атат. Бирок ал мен конкретно билбейм да, ошол үчүнчү кишиден алып атам да. Бирок сиз өзүңүздүкүндө турасыз. Мен өзүмдүкүндө тиешим жок, потому что бүт бар материал, видео. Мен дагы айтып келип атам, муну понедельник күнү ГУРМДден 4-ч отделдан Улан деген бир следователь чалды. Силердики иш боюнча деп биз эми ошол ишти эми карайбыз деп. Мен бардым, силерде видео бар. Барып кирип где-то 1 саат бүт бар эмени болгон ишти айтып бердим. Айтып берген менен дагы флеш картаны бердим, видео кандай келди, кандай эме бүт баарын биякта булар необоснованно контрабанда илип атат. Россиядан алып келген прокурор айтканда Россиядан Аблет Акбаров менен Масадыкованы алып келди деп. Бирок далилдар жок. Менинки далил бар. Ким алып келди, кандай видео материалдар бар. Ошону просто менин сураныш да. Ошону правовом русле ошону карап чыкса, бүт баары сөздөр, ким алып кеткен, ким алып келген, тиякта уже как бы на законном основании да ошол сураныш да. Если бы мен алган болсом, мен биякка чыкпайт элем да. Зачем мага ошоной алган гүнөө бар болсо мен өзүмгө алат элем да. И возмещение же таштыбы берем. Мага зачем мындай проблемалар? Канча жыл болду? Уже 2022 жылдан башындан, 2021 акырындан и башындан уже келип атабыз. А сотто канча болду? Сот уже где-то 3,5 жыл болуп калды го дейм. 3,5 жыл болсо, 1-чи майра сотуна жүрөбүз. Биринчи инстанцияда жүрөбүз да. Биринчи инстанцияда, бирок бүгүн уже карады сот, эми потерпевший сторона келбеди. Бирок Кытай эмнеге качып атат билбейм, потому что бизде вопростор бар да. Потому что вопрос мен билем, кайсы вопросторду беришке мен билем да. Кандай вопросторду беришке. Ал качып жүрөт да, эми келбей атат, эмеге уже посольствого чакырды сот, тияккабы келбеди. Потому что ложный келбейт да. Жок, вообще даже чыкпай атат да эмеге. Мен просто менинки вопростор бар да, кайсы жерден сатып алдың, айт. Давай мен барып тияктан архивтан балдарым көтүрсүн. Кайсы эми любой фирмада архивтар бар да, тем более биякта такой серьезный заявление болгондо. Просто ал нефритти незаконно сатып алган, оордаган, может, нефрит да, может. Из-за этого эч кандай далил бербеди да. Аблет Акбаровдун жакындары нааразычылыгын билдирип өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылышты. Мен атым Орозохунов Пархат Сайфудинович болом, 81-жылкы жигитмин. Аблет деген мен байкем болот. Аблет деген байкем көп учурдан бери, мына канчалык жылдан бери ошо иш келатат. Кыскача айтып кетсем, урматтуу президент, Аллах сиздин өмүрүңүздү узун кылсын. Канчалык узун кылган болсо өмүрүңүздү кошо ден соолугуңузга тең берсин. Жалгыз өзүңүзгө эмес, жалгыз сиздин үй бүлөңүзгө, бала бакыраңызга, келинчеңизге, ошондой эле биздин Кыргызстанда жашап аткан жарандарга да ошо жакшылыкты кааламакмын. Эң аягында мен өзүмгө кааламакмын да. Урматтуу президент, ошо байкемдин болуп аткан алкагында ишти өзүңүз татынакка кирип, көрүп жатасыз.
жакын арада сиз ак үйдүн астында өзүңүз урматтуу президент чыккансызда ошо сөзүңүз жалаң мага эмес бүткүл Кыргызстан элине майда болуп жакканда сиз айткансыз, эгерде кимиңер бир жерде көрүп калсаңар коррупцияны же мага айткыла деп айткансыз да. Могу жерде түзмө-түз азыр коррупция келе атпайбы? Сиз өзүңүз айттыңыз, мен эң биринчиден силерге жардам берем, мен силерди кордойм, андан кийин башкалар менен алектендим дегенсиз. Мына бул кадимки жөнөкөй эле жаран. Азыркы учурда кички бизнесмен болобу, чоң бизнесмен болобу, орто бизнесмен болобу, аларды бастырып айтат. Ким билесизби? Ошо жаман кадрлар бастырбайт. Мурун эл деген ОПГден коркчу, каралардан коркчу. Азыр болсо бийликте отурган адамдар ушундай болгон бизнесмендерди бастырбайт. Себеп деген бастырган кандай бутка чабат. Биякта уже айтылган Чайназаров тынчтык деген бул мен ошондо уктум да иш алкагында. Чайназаров тынчтык деген бул ишке кандай кирешеси бар? Бул Абылетти өзүнүн кабинетине чакырган кандай укугу бар? Кабинет чакыртып, буну коркутуп, анан өзүнүн прямой аялына квартираны жаздырган, доверенность боюнча, үйдү жаздырган, ошо иш боюнча. Это что за беспредел, урматтуу президент? Бул качанга чейин ошондой болот? Биз сизге урматтуу президент, бизди мына сиз бир күндө, балки эртең 9-дан баштап саат 5ке чейин 6га чейин иштейсизби? Биз сизден суранабыз. Бизди жөн эле кабыл кылып коюңузчу. Бир жарым саатка биз сизге чачпай, төкпөй, шыйрак, бөйрөктү, бутту бөлбөй туруп бүт алып келип беребиз доказательство. Именно Тынчтык Чайназаров боюнча биз сизге төкпөй, чачпай алып келип беребиз. Видео десеңиз, видео, голосовой десеңиз, голосовой, кагаз түрүндө болсо, кагаз түрүндө биз сизге ошону далилдеп беребиз. Сизден сураныч, адилеттүү ошо ишти карап берип коесузбу? Себеп дегенде азыркы учурда бул адилет жок болуп эмне болуп атат да. Азыркы учурда Абилеттин жумуштары азыркы учурга чейин дагы эле звонок менен бүтүп жатат. Сиз ошону угам билем десеңиз, бизди кабыл кылып коюңуз, урматтуу президент. Биз сизге чачпай төкпөй кыска нуска эле айтып беребиз. Биз биринчиликтүү өзү БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров мырзага тактоо иретинде бир катар суроолорду узаттык эле. Суроо жараткан телефон сүйлөшүү, Абилет Акбаровдун көрсөтмөсү, Рано Масадыкова менен нефрит ташын Кытайга алып кеткен Алмаз аттуу адам менен болгон сүйлөшүүсүн тергөөдө бир тууган иниңиз Данияр Шайназаровдун катыштыгын көргөндөн кийин, урматтуу БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров мырза, сизге бир катар суроолорубуз бар. Биринчи суроо: Абилет Акбаров 16 ай камалуусуна соттук процесстердин созуктурулушуна сиздин кандай таасириңиз бар? Абилет Акбаров менен болгон телефон сүйлөшүү тууралуу эмне дей аласыз? Ага карата басым көрсөттүңүз беле? Иниңиздин өнөктөшү болгон Кытай жарандарынын акчаларын алууга жардам берүү үчүн Абилет Акбаровду 16 айга каматтыңар беле? Анын 2 турак жайын сиздин жубайыңызга күрөө катары катталганы чынбы? Ушул суроолорго жооп берүүңүздү суранабыз. Анткени жооп берүүдөн баш тартпай, ачык айкын жообуңузду берсеңиз, ортодогу күмөн жараткан жагдайлар жоюлат беле деген ойдобуз. Бирок али күнчө эч кандай жооп жок. Биз иликтөөбүздү улантабыз. Давай 15-ші бүтір ладно? Иншалла, да, конечно, баке. Салам алейкум. Ранапа қадақсыз, мана уже маташынымы. Сотко өргөнгө мажбур болобуз дейт. Ошондо Тынчтыкбек Шайназаров мырза бул окуяга эч кандай тиешем жок дейби. 250 миң сурады. 250 миң сурады эле, мен 250 миң эмес 200 миңди берсең аблакат, ол сени үйлөрүңдү, тамдарыңды кайта берет. Ринат, мен, Алмаз бар жогу Шайназаров адам да эркек киши, мусурман.